Саламатсыздар, урматтуу биздин көрөрмандар. Эфирде парламент программасы. Алгач биз берүүбүздүн башталышында сиздерге кыскача анонс менен тааныштырып өтөйүн. Мамлекеттик тил жана талаптар мыйзам долбоорунун өзгөчөлүктөрү талкууланды. Каттуу талап кылышыбыз керек бардыгынан. Кыргыз армиясындагы мыйзамсыз көрүнүштөрдү жаңы дайындалган министр жоя алабы. Аскер кызматын өтүп атып, сөөгү келип атат. Бул абдан чоң трагедия. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун парламенттик ассамблеясынын кереги кеңеши Бишкекте өттү. Кыргызская республика рассматривает ОДКБ как ключевой институт обеспечения коллективной безопасности. Бул жумада Бишкек шаарында жамааттык коопсуздук келишим уюмунун парламенттик ассамблеясынын кеңешинин жыйыны өттү. 5 мамлекеттин парламент башчылары аларча мамлекеттик резиденциясына чогулуп, уюмга мүчө мамлекеттердин аймагындагы коомдук, саясий жана аскердик кырдаалдын туруктуулугун камсыз кылууну талкуулашты. Улуу атамекендик согуштун каармандарына таазим. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун парламенттик ассамблеясынын көчмө жыйынына катышуу үчүн Бишкек шаарына келген коноктор тагыраагы Россиянын, Белоруссиянын, Казакстандын, Тажикстандын парламент башчылары өчпө сотко келип гүл чамбар коюшту. Кыргызстан бул күндөрү жамааттык коопсуздук келишим уюмунун парламенттик дипломатиясын талкуулоо аянтчасына айланды. Анткени жыйындын алкагында ЖКК өлкөлөрүнүн кызматташуусун өнүктүрүү, ошондой эле парламенттик дипломатиянын алкагында кызматташтыкты арттыруу маселелери талкууланды. Бул ирет Кыргызстанда өтүп жаткан жыйын парламенттер аралык кызматташтыкты өнүктүрүүгө эле өөлүгө түзбөстөн мамлекеттер ортосундагы алакаларды чыңдоого да көмөкчү болмокчу. Айрыкча Кыргызстан ЖККну жамааттык коопсуздукту камсыз кылуунун башкы институту катары карап, анын бардык мүчөлөрү менен тыгыз иш алып барууга кызыктар. Кыргызская республика рассматривает ОДКБ как ключевой институт обеспечения коллективной безопасности. Быйыл ЖККга Кыргызстан төрагалык кылууда. Ага ылайык бул мезгил аралыгында чөлкөмдөгү тынчтыкты, туруктуулукту жана өз ара байланышты бекемдөө багытында бир топ иш-чаралар мерчемделген. Мүчө мамлекеттердин парламенттеринин ортосундагы тыгыз кызматташтык мыйзамдарды бирдиктүү стандарттарга келтирүүдө өзгөчө мааниге ээ. Тагыраагы терроризмге каршы күрөшүү, санариптик коопсуздукту камсыздоо, коопсуздук жана чек аралык кылмыштуулукту азайтуу жаатындагы модельдик мыйзам долбоорлорун иштеп чыгуубуз зарыл. Кыргызстан жамааттык коопсуздук келишим уюмуна төрагалык кылган мезгил аралыгында негизги 5 багыт боюнча иш алып барат. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу белгилегендей, алар тышкы саясатты бекемдөө, аскердик кызматташтыкты өнүктүрүү, заманбап чакырыктарга жана коркунучтарга каршы күрөшүү, парламенттик алакаларды арттыруу жана аналитикалык мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү багыттары. Парламенттик делегациялардын башчылары кеңештин жыйынын жогорку деңгээлде уюштургандыгы үчүн кыргыз тарапка ыраазычылык билдиришти. Алдыда кабыл алынган чечимдер мамлекеттердин өз ара аракеттенүүсүн бекемдөөгө багытталат деген ишенимин айтышты. Организация договора о коллективной безопасности. ЖКК бул коопсуздук жаатында бир катар мамлекеттик түзүмдөр менен кызматташкан натыйжалуу эл аралык уюм. Биздин өлкөлөр бир катар трансулуттук коркунучтарга туш болууда. Өзгөчө баңгизатты мыйзамсыз жүгүртүүгө жана интернет кылмыштуулукка каршы күрөштү күчөтүү зарыл. Жасалма интеллектин өнүгүшү менен бул көйгөйлөр курчуп, масштабы жыл сайын өсүп баратат. О дальнейшем углублении союзнических отношений в рамках ОДКБ. Мындан тышкары, иш-чарада жамааттык коопсуздукка залакасын тийгизген чакырыктар менен коркунучтарга каршы туруу жаатындагы мыйзамдарды шайкеш келтирүү да талкууланды. Перед организацией в части именно формирования правового поля Биз модельдик актыларды улуттук мыйзамдардан натыйжалуу колдонуу үчүн кабыл алып жатканыбызды өзгөчө белгилегим келет. Андыктан парламенттик ассамблеянын модельдик актыларын улуттук программалык документтерге интеграциялоого көмөктөшүү маанилүү. Жамааттык коопсуздук кеңешинин чечимдери биздин ишибизде негизги багыт болуп саналат. Бирдиктүү укуктук мейкиндикти түзүү жолунда көп иштер жасалды. ЖККга мүчө мамлекеттердин аймактарында Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы чек ара маселесинин тынчтык жолу менен чечилиши, достук, биримдик жана коңшулук мамилелер принциптерине шайкеш келери да баса белгиленди. Заседание Совета парламентской ассамблеи Организации договора коллективной безопасности объявляется закрытым.
Бишкекте өткөн жыйынга Россия Федерациясынын Казакстан, Тажикстан жана Беларусь республикаларынын парламенттеринин жетекчилери катышып, Сербиянын өкүлдөрү байкоочу катары күбө болду. ЖКУ-ның Кыргызстандагы жыйынын отурлай Россия Федерациясынын федералдык жыйынынын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володин Бишкекке расмий сапар менен келди. Анын алкагында жогорку даражалуу конок Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу менен жолугушуп, тараптар өз ара дипломатиялык мамилени чыңдоо, стратегиялык өнүктөш катары алака катышты кызматташтыкты өнүктүрүүнү талкуулашты. Кыргыз парламентинин жетекчиси журтташтарды өйткөн миграция көйгөйлөрүнө токтолду. Кыргызстанга расмий сапар менен келген Россиянын парламент жетекчиси Вячеслав Володинде Манас эл аралык аэропортунан Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Нурланбек Азыгалиев тосуп алды. Россия Федерациясынын федералдык жыйынынын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володиндин Кыргызстанга расмий сапары башталды. Алгач ардактуу конок Ленинград блокадасынын курмандыктарын эстелигине гүл чамбар койду. Бишкектеги Дайыр Асанов атындагы паркта өткөн иш-чарага төраганын орун басары Нурланбек Азыгалиев жана Россия Федерациясы менен кызматташы боюнча депутаттык достук тобунун жетекчиси Элдар Сулайманов катышты. Эки өлкө ортосундагы саясий, экономикалык, маданий, гуманитардык алакаларды арттыруу, парламент аралык кызматташтыкты кеңейтүү маанилүү кадам. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу өлкөгө расмий сапар менен келген Вячеслав Володин менен жолугушту. Кыргызстан негизги стратегиялык өнүктөш өлкө катары Россия Федерациясы менен калыптанган кызматташтыкты мындан ары да өнүктүрүүгө кызыктар. Бул жолугушууда алакаларды дагы тереңдетүүгө көмөкчү болорун Нурланбек Тургунбек уулу белгиледи. Все, стою молча и спокойно. Миграциялык жагдайга токтолгон Жогорку кеңештин төрагасы Кыргызстандын ЕЭПтеги мүчөлүгүн жана негизги өнүктөш өлкө экенин эске алып, кыргызстандыктарга жеңилдиктерди жана айрым миграциялык маселелерде артыкчылыктарды берүү зарылчылыгын кошумчалады. Айрыкча эмгек мигранттарынын укуктарын коргоо жана мыйзамсыз көрүнүштөргө каршы биргелешип күрөшүү жаатындагы сунуштарын айтты. Жолугушуудан соң эки өлкөнүн парламент башчылары уюмга мүчө мамлекеттердин парламент жетекчилери менен биргеликте аларча жаратылыш паркына барышты. Бишкек шаарына келген ардактуу коноктор аларча жаратылыш паркында жамааттык коопсуздук келишим уюмунун курамындагы мамлекеттердин парламент жетекчилерине маданий программа тартууланууда. Сыйлуу конокторго тоо коюнундагы керемет жаратылыштын кооздугу, жагымдуу аба ырайындагы театрлаштырылган оюн зооктор мыкты маанай тартуулап, кыргыздын меймандостугу даңазаланды. Депутаттыкка талапкер жана ар бир мамлекеттик кызматкер мамлекеттик тилде эркин баарлашуусу керек. Мыйзам долбоору аркылуу мектеп окуучуларынан баштап кыргыз тилин бардык өлкө жарандары билүүсү милдеттендирилүүдө. Эгерде мектеп окуучусу сынак аркылуу тилден өтө албай калса, ал кийинки класска көчпөй калабы. Депутаттардын эне тилге болгон тынчсыздануусу катуу талаш жаратты. Абдан жакшы иш кылыпсыз. Биз жаштарыбыздын жогорку билимдүү болушу үчүн болгон мүмкүнчүлүгүбүздү жумшап, эне тилибизде басылып чыккан китептерди окууларына шарт түзүшүбүз зарыл. Жогорку кеңештин депутаты Карим Ханжеза өзүнүн улуту башка жана орус мектепте окуп бүткөнүнө карабастан кыргыз тилин мыкты деңгээлде өздөштүрүп алган. Анын ырастоосунда жогорку окуу жайда окуп жүргөндө үйрөнгөн. Учурда дагы күнүгө кыргыз тилине болгон кызыгуусунун арты менен убакыт бөлүп тереңдетип үйрөнүүдө. Анан мен өзүмө эгер кыргыз жараны болуп, Кыргызстанда жашаса, өзүмө кызыкчылыгы болуп калгандан кийин өзүмө милдет койгонмун да. Кыргыз тили сөзсүз үйрөнүш керек деп ниетке коюп, ошону аракет кылдым. Ошондуктан дагы эле бүгүнкү күнгө чейин үйрөнүп атам. Ага ылайык бул сунушталган мыйзам долбоору өлкө ичинде мамлекеттик тилди жайылтуу жана аны сактап калуу менен өнүктүрүүгө багытталган. Башталгыч кесиптик билим берүү уюмдарына бүтүн экзамендер милдеттүү түрдө киргизилет деген берененин бөлүгү ушу бир аз өзгөртүлүп атат. Андыктан ар бир өлкө жаранын мамлекеттик тилди билүүсү керек. Катуу талап кылышыбыз керек бардыгынан.
Качан мамлекеттик тилди өнүгөт? Биз башкаларга жакшы көрүнөбүз деп, популист болуп, убактылуу бир упай топтойбуз деп жүрүп мына ушуга келдик да. Ошон үчүн кыргыз мамлекетинде жашап атабы? Кыргыз мамлекетинде иштеп атабы? Мамлекеттик тилди билсин, сүйлөсүн. Талкууда ачакей пикирлер айтылып, мыйзам долбоорлору боюнча кызуу талаш тартыш жаралды. 35 жылдан ашты мен мектепти бүткөндө. Мен виноватмын кыргыз тилин билбесем. Туура менде да күнөө бар. Окубадым мен. Россияда жүрдүм, Россиядан бүттүм. Оюңарга келгенде эле кыла бересиңер бардыңар. Тимеле патриот болуп эле бар. Патриотизм башка нерседе. Анан сүйлөп койсо эле патриотизм боло бербейт. Лже патриот боло бербегилечи бардыңар. Улуттук тил боюнча мындай аракетти депутат Балбак Төлөбаев жасалма кедерги коюу деп атады. Эртең орус улутундагы депутат кантип келет? Немис улутунда өзбегі мейли, казагы мейли, түркмени мейли, түрк тилде элбиз. А орустар, немистер, башка улуттагылар кантип депутат болот? Алар эл эмеспи? Бул деген бул мыйзам элге болгон саботаж. Мамлекеттүүлүккө коркунуч бул мыйзам. Тилге болгон мамилени жакшыртуу менен талапты жогорулатуу мезгил талабы. Эми кыргыз тили кыргыз мамлекетинде жашап аткандан кийин андан сырткары жогорку кеңешке депутат болом дегенден кийин мен ойлойм кыргыз тилин билиш керек. Анда ушинтип жүрө беребизби? Ушу мыйзамды колдой эле дагы керек болсо ошо расмий тилди дагы биз кыргыз тилинде барабар өткөрүшүбүз керек, урматтуу депутаттар. Депутат Жанарбек Акаев мыйзам долбоорунда башка тилдерди колдонууга чектөө жок экенин ырастап, кыргыз тилинин өнүгүүсү тууралуу сөз болуп жатканын белгиледи. Кесиптештерин кулчулук аң сезимден кетүүгө чакырды. Ушундай учурда биз дагы эле 100 жылдап кулчулук аң сезимден кетпей, башкаларга жүгүнүп, кулдук уруп, мына ошолорго жагынып калсак экен деген саясатыбызды токтотпойлубу? Туура 100 жыл мурун ошо өзүбүздүн тилибиз болсун, эгемендүү өлкөбүз болсун деп Касым Тыныстанов, Жусуп Абдрахмановдор атылып кеткен бардыгы. Мына тарыхта калды ошол адамдар. Накта саясий элита ошолор. Кыргыз тили үчүн Касым Тыныстановдай күрөшкөн киши барбы? Эми ушул кыргыз тилди колдоп коелу деген мыйзамга кантип каршы чыгабыз биз? Айрым депутаттар коңшу өлкөдөгү өз тилине болгон аракеттин натыйжасын айтышты. Биз мына кече жакында эмес, бир ай мурда Казакстан Астанада болуп келдик. Ошол жердеги сенаттагы, мажлистеги депутаттардын сүйлөгөнүн көрсөң, шилекейиң агат. Тамсанасыңыз. Bir акценти жок, казакча сүйлөп атышат. Депутаттардын пикиринде документте ашыкча пункттар камтылып, бир топ чектөөлөр киргизилип калган. Чындыгында ашыкча пункттар бар жерде. Ошол пункттарды биз биринчи окууда концепцияны колдоп туруп, экинчи окууга келгенде оңдошубуз керек, урматтуу депутаттар. Чектөө деген бар бир мыйзамдарда бардыгы чектөө. Мен сизге кайрылат элем, балким чакырып алып, иштеп, толуктап, коомдук талкуу кылып алып келсеңер менимче пайдалуураак болот. Ачуу чындык кыргыз тили колдоого муктаж. Кыргыз тил каалайбызбы, каалабайбызбы колдоого муктаж. Бул ачуу чындык. Төрага Нурланбек Тургунбек уулу парламент мамлекеттин тагдырын ачык талкуулоочу саясий ордо экенин айтып, ушундай карама-каршылыктардын, уруш жаңжал позициялардын, көз караштардын арты менен сапаттуу мыйзам долбоорлору кабыл алынып, туура чечимдер чыгарыларын билдирди. Парламентте ушундай талкуу болуш керек. Уруш жаңжал болуш керек, позициялардын жаңжалы болуш керек, көз караштын жаңжалы болуш керек. Анан парламент ошонусу менен парламент. Эгерде бул жерде айтылбаса, ошондой ачуу чындык сүйлөнбөсө, анда эмне бул парламенттин эмне кереги бар анда? Мына тагдыр деген улуттун тагдыры, мамлекеттин тагдырына келгенде ушундай көз караштар айтылыш керек. Силер туура түшүнгүлө, эч кимди чектеген жокпуз. Болгону бул жерде абдан жакшы сунуштар айтылып атат. Концепциясы кабыл алып, жанагы аша чапкан жерлерди алып коелу. Ошонун баарын биринчи окууда бергиле. Сунуш катары, мына азыр кагаз жүзүндө бергиле, жазуу жүзүндө. Экинчи окууда ошолор менен келсин. Ошентип талашып тартышуудан соң жогорку кеңеш мамлекеттик тилди колдонууга байланышкан мыйзам долбоорлорун биринчи окууда колдоп берди. Өлкөнүн куралдуу күчтөрү көз карандысыздык менен коопсуздуктун негизги тиреги. Учурда бул жаатта өзгөрүүлөр орун алып, күчтүү армия түзүү аракеттери жүрүүдө деген менен кыргыз армиясында кемчиликтер да байкалып, мыйзамсыз көрүнүштөр көп болуп жатканы өкүндүрүүдө. Министрликке талапкер жогорудагы мүчүлүштүктөрдү жоя алабы? Кененирээк кийинки репортажда сөз болот.
Жогорку кеңештин жалпы жыйынында эл өкүлдөрү коргоо министринин кызмат ордуна сунушталып жаткан талапкерди каранды. Анда депутаттар учурдагы кыргыз армиясынын абалы, андагы мыйзамсыз аракеттерди жоюуда кандай иштер жүрүп жатканы кызыктырды. Күчтүү армия мамлекеттин көз карансыздыгынын кепилдиги. Учурда Кыргызстанда 80ден ашуун улуттун өкүлдөрү жашайт. Бирок алардын арасында армияга баргандардын 90%дан ашыгы кыргыздар. Депутат Медералиев өлкөдө бардык жарандар мекенге кызмат өтөшү керек деп эсептейт. Мекенибиз, мамлекетибиз эгемендүү Кыргызстан бир. Бул деген сөз, урматтуу агайын туугандар, улутчулдук маселени көтөрүү эмес, болгону теңдик. Соңку жылдары мамлекеттин куралдуу күчтөрү техникалык жактан жаңыртылып, эл аралык кызматташтык кеңейди. Натыйжада бир топ алдыга жылыштар байкалууда. Мен азыркы күндө куралдуу күчтөрүнүн акыбалын жакшы деп эсептейт элем. Ошол эле жана беспилотниктер, учактарда алынган, байрактар, Ахинчи жана башкалар. Андан сырткары С-300 зенитно-ракетный комплекси. Андан сырткары өзүңүздөр деле көрсөңүздөр керек. Орто Азияда азыркы күндө бир эле биздин мамлекетте бар зенитно-ракетный комплекс ближнего среднего действия. Это Тор деген. Это алдындай жок. Азыр казактар эм алабыз дешип жана аракет кылып атат. Кыргыз армиясында реформалар жүрүп жатканы менен ички тартип бузуулар, жоокерлерге карата зомбулук фактылары тыйылбай келет. Ошондуктан армиянын ичиндеги тартипти чыңдоо жана кадрдык потенциалды жогорулатуу азыркы күндө өтө маанилүү. Кыргызстанда статистика боюнча жылына 10 бала аскер кызматын өтүп атып сөөгү келип атат. Бул абдан чоң трагедия. Анткени 6 саны аман, ден соолугу, дени кардысоо баласын ата-эне армияга жөнөттү, мамлекетке, мекенге, Кыргызстанга кызмат кыл деп. Анын өлүгү келип атса, же болбосо ал майып болуп келип атса, бул деген армияга болгон ишенимди кетирет. Ошондуктан мамлекет таптаза жакшынакай баланы алгандан кийин ошол боюнча өткөрүп бериш керек. Албетте, анча-мынча тарбия иштери болот, бирок ал жанагы устапка ылайык болуш керек. Ал жерде уруп сабаган жана зомбулук көрсөткөндө бул эч кандай баатырдык же жигиттик эмес ал. Бирөөнүн баласын майып кылып коюп. Биз жакында эле ушундай мыйзам долбоор кабыл алганбыз. Буга чейин ошол аскер кызматын өтөп келген биздин жарандарыбыз ошол окуу жайга киргенде приоритеттүү конкурстук негизде бир топ жеңилдиктер каралсын депчи. Бүгүнкү күндө аскер кызматкерлерин даярдаган бир нече окуу жай бар. Бирок чек арага жакын аймактарда да бул багытта билим берүүчү мекемелерди ачуу зарылчылыгы жаралууда. Мына азыр биз Дайыр Асанов атындагы эле ошол борбордогу окуу жайга ушул Кыргызстандын булуң бурчунан келип окуп атышпайбы? Бул жерде ата-энелердин мындай эми орто сары мындай колу жукараак жашаган ата-энелер бар. Ошол барганыбызды айтып атат эл менен жолугушууга. Окута албай атабыз, шартыбыз жок, балам каалап атат деген ата-энелердин сунушу көп болуп келген. Анан экинчиден бул мындай бүгүнкү күнү аскердик окуу жайларды биз көбөйтүшүбүз керек. Бул мамлекеттин коопсуздугу үчүн керек, мамлекетти коргоо үчүн. Талкуу учурунда аскердик окуу жайлардан сырткары аскердик медициналык факультет ачуу демилгеси да көтөрүлдү. Анткени жөн гана дарыгер эмес, армиянын коопсуздугу үчүн күрөшкөн медициналык кадрлар тартыш. Аскер врачтар өзүбүздөн даярдалыш керек, андай врачтар чыгыш керек. Анан мурун союз учурунда бул врачтар Томск шаарында даярдалчу, Ленинград шаарында даярдалчу. Азыр эми бул факультет 4-курстан 5-6 курска чейин окушат. Аскер даярдыгы менен. Ошон үчүн бул жашоо талабы. Мен ошону министрден суранып кеттим. Ошого бизге колго алыш кылып, ошол факультет ачканга жардам берүү жөнүндө өтүнүч кылдым. Жыйынтыгында эл өкүлдөрү бир катар сунуш пикирлерди айтуу менен коргоо министринин кызмат ордуна дайындоого Руслан Мукамметовдун талапкерлигин колдоп берди. Сөзсүз жигиттер армияга барыш керек. Руслан мырза, ушул нерселерди эске алып, армияда катуу тартип болуш керек. Санариптик технологиялардын ылдамдыкта өнүгүшү менен ар кандай жол аркылуу элдин каражаттарын алдап алган алдамчылар көбөйдү. Банктык эсебинен акчаларын уурдап ийген жарандардан кайрылуулар эбегейсиз келгендиктен депутат Медербек Алиев токтом долбоорун даярдап коомдук талкууга койду. Анда интернет алдамчылык, кибер кылмыштар, банктагы жеке маалыматтарды мыйзамсыз алууга бөгөт коюлары мерчемделүүдө. Эл өкүлдөрүнө эл шайлаган соң эл ар дайым өзүнүн арыз мундары менен кайрылат. Көп учурда ал жыргагандан эмес,
оор жагдайга дуушар болгондо, кыйынчылыктарды жөн тагдыры менен сезип атканда жарандарыбыз кайрылат. Учурда миңдеген жарандар кайрылып атат. Ошол банктардан белгисиз адамдар чалып, кредитиңиздерди жокко чыгарып беребиз же тескерисинче башка кошумча сумма кошуп беребиз деп алдамчылык жол менен карточкасында болгон бүт акчасын өздөрүнө мыйзамсыз жол менен уурдап алышы болуп атат. 21-кылымда интернет майданында кибер кылмыштуулуктар аябай көбөйдү. Өзгөчө акыркы маалда бизде Кыргызстанда дагы банктык чөйрөдө жаңы алдамчылык кылмыштардын түрү аябай көбөйдү. Мына ошолорду иретке келтирип, ошолорго бөгөт коюп, ошолорго каршы токтом долбоорун иштеп чыктым. Кудайым буюрса, жогорку кеңеш колдоп бере турган болсо, бул улуттук банкка жана коммерциялык банкка бул багытта иш кылып, механизмдерди ойлоп тауып, Кыргызстандын жарандарын, өзүнүн кардарларын, укуктарын коргоого мүмкүнчүлүк түзүп берет. Маселен, WhatsApp-тан же Messenger же Telegram каналдар аркылуу бирин-бири тааныган адамдар, белгилүү чөйрөдөгү адамдар, белгилүү саясатчылардын атынан ар кандай рассылкалар, кат кабарлар келип атат. Ушунча ушул сообщениени ачаар менен банктык картасындагы акчасын баардыгын кылмышкерлер алдамчылык жол менен уурдап алышы болуп атат. Минцифры, соответственно, с МВД, с прокуратурой, возможно, рабочая группа түзүлөт, они уже детально внутрьге кирет да. Биз самое главное саясий направление беребиз да. Ушундай жагдай түзүлдү, биз контролдоп турабыз, улам отчет алып турабыз, коңгуроо кагып турабыз, силер уже иш кылбасаңар болбой калды, жабыркагандар уже абдан көбөйүп кетти. А уже именно операционный, технический жагын алар уже совместно айтишиктер менен иштей баштайт. Мисалы үчүн карасаңыз, коммерциялык банктарда сиз бир кредит алсаңыз, ал кредитти өз учурунда төлөбөдүңүз, бирок башка кредит алам дегенден сиздин кредиттик тарыхыңыз бузулуп калган, сизге башка кредит бербейт. Бул деген коммерциялык банктар өзүнүн укугун коргойт. Алар бир гана кредит төлөй ала турган, алы келе турган жарандар менен иштешкиси келет. А бирок жана банктык кылмыштар болуп атканда операциялар болот да, которуулар, акчалар, проценттери, пайыздары түшөт. Аларды тереңирээк изилдегиси келбей атат да, себеп аларга выгодно болуп атат да. Ошондой күмөндүү операциялар болуп атканда, алар анализдеп чыгып, тез акчалуулар, которуулар болуп атканда, бир эле адамдын счетуна тынымсыз бир учурда түшүп атканда, ошолордун баардыгын изилдеп чыгып туруп, ушундай кылмыштарды бөгөт кое тургандай кылыш керек да. Мисалы үчүн бир адамга эле бир учурда эле канча деген которуулар боло турган болсо, күмөндүү түрдө анын банктык картасын сразу жабып коюш керек. Чтобы башка адамдарды алдап, анын банктык картасына акча түшпөй тургандай кылыпчы. Бул деген биз ошо токтом менен улуттук банкты милдеттендирип атабыз. Силер коммерциялык банктардын ишин көзөмөлдөйсүңөр, кредиттик саясатты аныктайсыңар, ошончо аларга катуу тапшырма бергиле. Ушундай өз ара жарандардын акчалары ары бери болуп алдамчылык жол менен алынып атканда конкретный механизмдерди алдын алуу боюнча иштеп чыксын дегенчи. Кыргызстанда акыркы жылдары майыптыгы бар ымыркайлар көп төрөлүүдө. Айрыкча аутизм, ДЦП жана Даун синдрому бар сыяктуу өнөкөт оорулар менен жабыркаган балдарга логопед, дефектолог тартыштыгы күч алууда. Кененирээк кийинки материалда. Саламаттыкты сактоо министрлиги аутизм, ДЦП, Даун синдрому илдеттеринин белгилерин эрте аныктоо максатында 1389 медицина кызматкерин атайын окуудан өткөргөн. Мындай кадам балдарга өз убагында жардам көрсөтүү мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтет. Алдыңкы тажрыйбалары бар дүйнөлүк өлкөлөрүндө Турция Республикасында 8, Өзбекстанда 7, Казакстанда 8, Испания, Россия, Молдовия, Япония, Филиппин, Франция, Баку жана Австрия шаарларында окутулду. Учурда өлкө боюнча жалпы 12500 дарыгер жана 33000 орто медициналык кызматкер эмгектенет. Алардын арасында логопед адистеринин жетишсиздиги өзгөчө сезилип келет. Ар кандай оорулардан улам логопедке кайрылган балдардын саны жыл сайын өсүп, бирок жетиштүү кадрлар болбогондуктан көпчүлүк учурда жардам кеч көрсөтүлүүдө. Көрсө Минздравдын бир приказы чыккан экен, Кыргызстан боюнча логопедтердин ставкасын алып салышты. Бизде логопедтер жок болуп атса, иштеген логопедтерди жумуштан кууп салышты да. Анан мага бир нече логопедтер кайрылышты, ушул конкретно Нарын боюнча айтып атам да.
Анан бүгүнкү күнгө чейин ушул жарым жылдын аралыгында иштебей калыптыр да. Дароо Минздравга кайрылсам бүгүнкү күнгө чейин чечиле элек экен бул маселе. Биз тилибиз тешилди туурабы, психологдорду, логопедтерди көбөйткүлө, окуткула, а болгон логопедтерди кыскартып атышат. Андай болбош керек. Эл өкүлдөрү билим берүү мекемелеринде, реабилитациялык борборлордо жана аймактык бейтапканаларда логопеддик кызмат көрсөтүүлөрдү өнүктүрүү үчүн кадрларды даярдоону күчөтүү талаптарын коюшту. Тажрыйбалуу логопед издеген эле киши болуп кетти акыркы күндөрү. Мен билгенде мына Нокаттан, Кадамжайдан, Кызылкыядан Бишкекке келип квартира алып, ошол жерде жашап, баласын логопедке көрсөткөн тааныштарым бар да. Аларга аябай оор болуп атат, кыйын болуп атат. Ошон үчүн мына ар бир район, чоң-чоң райондор центрине частный болсо деле эл макул болду. Эми баласы үчүн эч ким акчасын аябайт да. Өзгөчө төрөлгөн балдарды коомдон бөлбөй, эл аралык тажрыйбалардын негизинде тарбиялоо мезгил талабы болууда. Чоң-чоң программаларды иштеп чыгалы, 8000 пособия менен чектелбейли, мектептер ачылсын, бала бакчалар ачылсын. Аны үчүн программа болуш керек да. Аны үчүн кадр даярдалыш керек. Арабаев да даярдалып атат. Ал жерде мындай логопедтер эле, мен программаларын карап көрдүм. Генен эмес да, узкий эле. Бул синдром менен мындай ар тараптуу окутуш керек экен. Бир эле психолог эмес, ал жерде абдан чоң ар тараптуу кадр керек болот. Проблема баягы эле ойдон 10 жылдык, 30 жылдык эле көйгөй. Азыр жылдан жылга өсүп атат. Күрөшпөсөк болбойт да. Биздин балдар булар дагынча, биз кантип карабай коебуз? Учурда Кыргызстанда 18 жашка чейинки 37 миңден ашык майыптыгы бар бала катталган. Бүгүнкү күндө алардын 5 миңи атайын мектептерде окуса, 3 миңге чукул бала үй шартында билим алууда. 33 жыл мурун орун алган Токтогул райондогу каргашалуу табият кырсыгы ондогон адамдын өмүрүн алып, жүздөгөн үй бүлөлөрдү турак жайсыз калтырган. Жер титирөөнүн кесепетинен улам Сокулуктун жаңы жер айылына көчүп келген жарандар менен Бекенчил депутаттык тобунун жетекчиси Кундузбек Сулайманов кезигип, алардын суроо талаптарын жеринен угуп келди. Бир тамда камалып отурабыз азыр, барыбызчы. Жер алалы десек, айыл өкмөттө жер жок дейт. Только кат жүзүндө эле жооп беришет, ушуну менен кыйналып, мына элдердин саны көбөйүп, жашар жери калбай. Жерди келип деп ойлодумбу, кече ямышкыларды тоңдоп болбосо бизге мүмкүн эмес каттаганга, шаарга каттаганга. 1992 жылы Токтогул районунун Тоолук айылындагы жер титирөөдөн жабыр тарткан 133 үй бүлө аргасыздан Сокулук районуна журт которгон. Өкмөттүн номер 85 токтому менен жаңы жер айылынан чарбалык жер фондун кеңейтүү жана аларга турак жайларды куруу үчүн 47 гектар жалпы пайдаланууга жер аянты бөлүнгөн. Бирок ушул кезге чейин аталган жер тилкелери колго тийбей келет. 33 жыл болдубу, ошо 92 жылы төрөлгөн балдар. Асты сиз айткандай 3төн 4төн балалы болду. Мисалы менин 4 эркек балам бар. 4 эркегим тең, бирөөнү бөлүп койдум, 3өө колумда. Сиз каяктан келдиңиз эле? Мен Толуктан келгем, ошо Токтогул толугунан. Ошондон баштаңыз меничи. Мен Толуктан келгенде өзүңүз камалып отурабыз азыр, барыбызчы. Жер алалы десек, айыл өкмөттө жер жок дейт. Токтомдун аткарылышын талап кылып, жабырлануучулардын барбаган жери, какпаган эшиги калган эмес. Мындан улам жаңы жер айылынын тургундары депутат Кундузбек Сулаймановго бул маселени чечүүгө көмөк көрсөтүүнү суранышты. 485 токтомду каяка гана барып кайрылбадык. Только кат жүзүндө эле жооп беришет, ушуну менен кыйналып, мына элдердин саны көбөйүп, жашар жери калбай, ушундай кыйналып келатабыз. Өлкөнүн булуң бурчунан келген көп булуттуу айылда бала бакча, мектеп, жол жана башка социалдык көйгөйлөр арбын. Садик маселеси дагы азырынча ушу конторанын четине эле алганбыз. Ылайыктуу эмес, балдар үчүн муздак, кыштын күндөрү кыйналабыз. Жергиликтүү тургундардын кайрылуусунун негизинде барган депутат алардын суроо талаптарын угуп, жер боюнча токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алууну, бул боюнча тиешелүү органдарга тапшырмаларды берерин айтты. Тоолук элинде жер тип, элдин баардыгы өтө жаман акыбалда, ошондо токтомдун негизинде бул жакта жер бөлүнүш керек. Ушул жерин токтом аткарбай, андан кийин жана союз таркап кетип, ар кандай бир жүйөлүү себептер бар, анан элдер үйсүз, жерсиз калган. Ушулардын баардык маселесин азыр көзөмөлгө болдук, сүйлөштүк азыр. Ошол токтомдун эми аткарышын көзөмөлдөйбүз. Биз буга окшогон жыйындарды аткаруу бийлигине жардам берели деп гана келатабыз. Себеби дегенде токтомдордон аткарылбай калгандары, элдерди туура эмес кабыл алып аткандары, элген көйгөйлөрүн укпай аткандары, ошонун баардыгы мындай көзү менен көрүп, ошону аткаруу бийликтеринин
жетекчиликине жеткизүү. Жыйындын жүрүшүндө тургундар социалдык объектилерди мамлекетке кайтаруу, суга суу менен камсыздоо, жер тилкелерин берүү сындуу маселелерди айтышты. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт ичинде биз сиздерге ушул жаңылыктарды айтып берүүгө жетиштик. Бул маалыматтар Жогорку Кеңештин коомчулук жана жалпыга маалымдоо каражаттар менен иштөө бөлүмү тарабынан даярдалып, сиздерге мен Жылдыз Жулдушбаева сунуштадым. Сиздер шайлаган депутаттар элдин жашоосун жакшыртуу үчүн мыйзамдуулукту бекемдөө менен элек. Биздин максат алардын ишмердигин чагылдырып, сиздерге жеткирүү. Эфир аркылуу амандашканга чейин саламат.